Assalamu алейкум, арбаңыздар, урматтуу уюткулуу кыргыз журтум. Кайрадан таалим программасы эфирде. Таңыбыз азандуу, очогубуз казандуу, үйүбүз базарлуу, жүзүбүз ажарлуу болсун деген максатта бүгүнкү таалим программасын баштайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн биз сиздер менен санжыра жөнүндө сөз кылабыз. Тегин билиш керек, ата тегинди бил дейт кыргызда. Андыктан урматтуу мүртөгөндар, сунуш пикирлер болсо жазсаңыздар болот. Анда ошол төрүбүзгө куттуу конокторубуз келген. Ошол конокторубузду тааныштырып өтсөк, Төкмө акын улуттук Манас театрынын биздин кызматкери Бакыт Шашыналов мырза, кош келдиңиз. Assalamu alaikum. Кош көрдүк байке. Кош келдиңиз. Анда урматтуу мүртөгөндар, ошол жалпы буюрса ошол төкмөбөзгө төр бошот дейт. Ошол төкмөбөздүн бир керемет чыгармасын уксак, андан кийин конокторубузду тааныштырып дагы сөздү улайбыз. Биз менен аягына чейин кала бериңиздер. Исмаил Борончиев атабыз жөнүндө айтып берейин. Залкарлар даңкталмай, жаштар баркталбайт дейт. Эбали. Андыктан чүйбө ордунан чыккан Исмаил Борончиев атабыз жөнүндө айтайын. Атабыз Исмаил Борончиев 1936-жылы алгач театрга келдим дейт. Ал учурда филармониябыз жок. Өнөр постордон атай деле тааныйм дейт. Келгеним жөн жайын түшүндүрсөм, театрга алып кирди. Театрда Калгакиев аксакал олтурган экен. Ой, бул Исмаил деген бала экен, акын болчу экен, өнөргө жакын болчу экен. Ырдатып ырын укпайлуу дегенде Калга атабыз ырдазын айланайын деп комузун сунган экен. Ошондо эң алгачкы Калгакиев атабыздын астында Исмаил атабыздын ырдап турган жери саламдаш. Эбали. Саламатсызбың агалар, саламын айтат балаңар. Тоңдың издеп кел аткан торпоңар танаңар. Амансыңарбың агалар, айылдан келди балаңар. Кулунуңар тайыңар, ошо курулай жүргүн барыңар. Жогор жагы чоң токмок чүйдөн келген баламын. Чогулушта көп ырдап үйрөнбөгөн баламын. Өзүмдүн атым Исмаил, Борончунун уулумун. Какайганга какайган, сыйлашкандын кулумун. Акын калыгаганын алсам деп келдим сабагын. Көрөнгөңдөн жуткурсаң, менин көбөйөр белең жамагым. Араңарга кошулуп акын болсом деп келдим. Менин акталар бекен талабым ой. Деп кайрганда Калга атабыз бир жагы жооп кылып, экинчи жагы батасын берип минтип ырдап турган жер дейт Калга атабыздын. Саламдашып ырдадың, салтың акыны баштанып. Ошонун жакшыңы чынында олтурган болбойт жасканып. Жери тааныганы күлүктөй жетилерсиңе такшалып. Токтолуп ырдап бергениң толкундаттың өзүмдү топума ченеп берейин. Токтотуп калсаң сөзүмдү баштыктап дагың берермин. Балам байкап бир жүрүп өзүңдү. Талантың болсоң тартынба, таянчың болом ең артыңда. Есің болсоң элпек бол, ел көңіліне қалтырба. Үст-үстүнөн күч өтүп, үнүңдү кошуп заңкылда. Акындык деген ген болот, агып жаткан май окшоп. Малында жутуп калбасаң, батып бир кететиң ай окшоп. Эл таанығың артымдан, балам эрчип бир куунан тай окшоп. Деп акындык жолго салган дейт Исмаил атабызды Калга атабыз. Эбали. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, биз менен аягына чейин бир болуңуздар. Анда ошол мынакей кийинки коногубузду тааныштырып сөз берердин алдында ошол Бакыттын керемет жандуу үнү менен ошол бабаларыбыздын насаатырлары болду. Аты да Бакыт, өзү да Бакыт, көзү да Бакыт, сөзү да Бакыт. Буюрса дагы жакшы чыгармаларды оңдорду күтөбүз. Рахмат байке. Урматтуу угармандар, бүгүн санжыра жөнүндө, ата тек жөнүндө сөз кылып атабыз. Андыктан сунуш пикирлер болсо биз дагы сиздерден күтөбүз. Ошол коомдук ишмер, санжырачы, тарыхчы, изилдөөчү Ысак Анарбаев
атабыз бабабыз кош келдиңиз. Анда сөз сизде болсун. Ушул мынакей Баткендин Зардалынан чоңоюп, таза жерден, таза элден келген биздин агабыз. Сөз сизде анда. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Мына силер ушинтип уюштурганыңар үчүн терең рахмат. Мен алыскы Зардалы деген айылдан келдим. Ошо силер ушундай бизди сыйлап ошо Санжараны уюштурганыңар үчүн өтө рахмат. Биз Зардалда Нойгутуруу жашайбыз. Баткенде дара зонасы деп коет да. Ошо дара газ согмент, Кан, Сарытала, Зардалы, ошо Нойгут уруу жашайттыр ошол жакта. Биздин келгенибизге, Зардалыга келгенибизге 550 жыл болуптур. Биз Кашкар кабагы Чаңгылташ деген жерден Какшаал деген перевалдан ашып келген экен. Биздин Сак атабыз. Бул жакка келип, бул жакка ошо армиясы менен келген окшойт. Ошо алайдан келип, ошо жерге таалаш Кара Тиген долинасына батыр экен. Ошону Жаңыбазар деген жерге чейин басып алат экен. Басып алып, Жаңыбазардан анан бул Лейлек жакка өтүп, Лейлекте Ават инисини биринчисини коет экен. Ават, ошо жерде Ават кыл деп, биринчиси ошо Лейлекте Ават деген ат менен азыр бир уруу болуп жүрөттөр да. Экинчиси иниси Бакы дейт. Бакы Тажикстанда азыр урушуп атпайбызбы? Ошо талашып, жер талашып. Матпари деген айылда Бакы ошо жерде калат экен. Анан өзү Нарботоби газ согментке де калат экен да, ошол соктун маңдайда. Анан эң дагы бир иниси менен дара зонасында анан Дана Молдо болот экен. Ошо дөңмөн ошо дара зонасында ошо Дана Молдо ошо жерде калат экен. Анан Сакы өзү ошо Зардалыны Ават кылып ошо жерде. Бул биздин билишибизге караганда ошо көп чабышканда ошо Зардалы бир жак ошо армияга ошо ата бабаларыбызды сактап калабы таштын бооруда деген ой мененби ошо Зардалыны тандап алып калган экен. Зардалда 1916 жылдары орус бир басып киргенде Ножайлак деген жерибиз бар. Мындай жайлоо. Ошо жерге бүт биздин молдолорду алып качып, элди алып качып ошо Ножайлакка чыгып кеткен экен. Чыкканда артыдан кууп барат экендер, артыдан кууп барып Ножайлак оозуда айтат экен, бир 5-10 күн күтөлү, булар аштан түшүп келеттер. Дегенде бизде Улжан чайыр деген чөп бар. Улжан чайырды ошо биздин эл ошонун тамырыны казып туруп эле чаначка окшош да, улактын чаначка окшош. Ошону ташка жайып туруп эле ун кылып жей берген экен. Анан бирөө айткан экен, жан сакташ үчүн, бирөө айткан экен, бул элди 10 эмес 2 жыл 3 жыл күтсөң да түшпөйт булар. Булар чөп-чар жеп, ошо Ножайлакта булар бир күн сызып кетет, булардын изини да таппай каласың, бул ушундай эл дейт экен. Ошо Зардалда эң чоң баласы Досаяр, андан кийин Ботаяр, анан кийин Атаяр, Кожаяр деген 4 уулу. Экинчи аялдан Байбол, Кулбол деген балдар болгон. Экинчи аялдан. Ошо 6 уулу болгон экен. Анан ошо көптөн бери, ошо мен 82-жылы мына Казакстанга бир барайын деп, Түркстанга барайын деп бир аксакалыбыз бар эди. Ошол маалда 98 жашка кирген болсо керек, чоң атамдын бир инилери бар эди, бир дуаз пата алайын деп барсам, ошол айтты да. Балам, Анарбайдын баласын өтө эле шок деп айтат да. Сен şu kölden Dosoydu mürzesini şu Dosoy'dan kölden izlep körбөйсүң mü dep söz kalmış. Biz al gezde yaşkemiz 21-22 yaşkemiz. Hazır oylap görsek şu Alavaş'tın baldары
kölde ошо биздин аталардын балдары экен деп ойладык да. Бен маңдайда Кожоер деген айыл бар экен. Ошо биринчи баласы Досоер, анан Ботоер, Кожоер. Досу Атоер болгон да. Анан ошо Ботоери да бар экен, Атоери да бар экен. Ошо көл өрөөнүдө Кожоер деген айыл да бар, Кожоер деген айыл да бар. Кырчын жайлоо. Ошолор ошо бизде ошол жакта да эми bir 3000 tütün desem жаңылышпаймын, 3000 tütüнгө чыгып калдык да. Bir aylı hökümet bolup kaldı. Bir aylı hökümet, bir aylı hökümet bolup kaldık. Barakeldi. Anan izildep жүрөм, şu kölde var eken, anan Talas'ın Karabura rayonunda var eken Dosoylor dep ugup жүрөбүz. Anan Narında Özgörüş degen ayılda var eken dep. Şulardı çoğaltmakçı, niyetim şu ölgüçem, şu Noygu Turuğunu, şu bizim atalardan. Dosoy degende dükkanlar da köp, Dosoy dep, şu Talas'ta Karabura'da var eken deyt. Anan keçe jakında birөөдөн bir söz alıp kaldım. Kuday bergende bir sporzor var eken, Dosoy degen sporzor var eken deyt. Oşonu barıp anam mana Batken bazarında bir Dosoy degen magazin açılıptır. Oşolardı sürüştürüp men de köp izlep жүрөm. Bizim bağlarda öte batır bolgon eken. Hazır mындай payqap tursam Özbekistan Sakı firması. Kaysi yergili varsan Sakı firması. Şu köpeyip ketip ötet da Sakı firması. Bu Sakı degen manisi şu büt şu kambağaldardı, şoğolordu kardını toygozup özü basalıp jibi şu kambağaldardı жардам берип жүргөн адамдарды Sakı дейткен. Анан дин жардам колдон сунган. Din bolsa bizge şu misal şu 550 yıl murda misal bizden Molla Üster damla mana Zerdal'dan, Molla Şakir damla Zerdal'dan. Molla Üster damla Zerdal'dan bolot, Kayın degen жерден bolot. Molla Şakir damla Alış'tan Zerdal'dan bolot. Molla Sağır damla Zerdal'dan bolot. Mana neme Kuday bergende var, Nadir damla Zardalılık bolot. Bu alımlar bardı Kudayga şükür. Alımlar bardı ошол жактан, Zardaldan суагат. Mana rahmatlık çoğak ağacı, Kuday rahmat kılsın şu bizim şu damlalardan sağ aldı. Ab şükür damla sağ alıp şu Zardaldan. Bali, barakeldi. Molla Şamşin Koldor'da. Emi bizim maksatımız şu Noygut uruğunu neme kılış gerekler bolsa zerlişin bol bolsa zerdalı da emne var degen söz var. Özünün omurun surava eşekin omurun suraysın dengide uçup ketmegeni dedim. Ot jagabız svet yok. Al gezde misal 70 mana 80 90-cı жылга чейин да misal. Жакшы. Ушул жерден баягы от жаккан жерден токтоп туралы Кудай берсе эми биз Зардал боюнча бир 3 саат айтсак деле жетпесе керек. Кудай берсе анан улайбыз. Кийинки коногубузду тааныштырып өтсөк, урматтуу коноктор, урматтуу биздин көрүүчүлөр, угармандар, Кыргыз Республикасынын маданиятынын отличниги, Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 4 повесть, 4 романдын жана 1 документалдуу фильмдин сценарийинин автору адвокат Абдурахманов Жуматай Сариевич агабыз кош келдиңиз. Ушу алтындай убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн биринчиден ырахмат билдиребиз. Жалпы чыгармачыл жааматтын атынан сиз Багыш эл жөнүндө айтып берсеңиз. Эми мен таластык багыштардан болом. Таласта Багыш деген уруу бар. Багыш өзү 40 уруудун бирөө болуп саналат. Кыргыздын 40 уруусунун бирөөсү. Чоң уруу. Чоң уруу. Багыш деген уруу түбү биз азыр Долон бийден бери айтып келе атпайбызбы? Чындыгында мына кече жакында Төлөк Төлөкхан деген санжырачы, кытайлык санжырачы аксакалдын жазып кеткен байыркы санжырасында да Багыш атабыз жүрөт. Ошондуктан биз илгерки байыркы кыргыздын урууларынан бирибиз Багыш. Таласта бизде 8 айылда 7-8 айылда багыштар бар. Өткөн берүүлөрүңөрдө Багыш уруусу жөнүндө Азамат инибиз жакшы эле таржыма кылып айтып кетти. Таржымалын айтып өзүнүн уруусу жөнүндө бир азыраак кеп кылып кетти. Азыр мына бул силердин берүүңөр санжыра жөнүндө түпкү тегиңди бил деп
ошо санжыра жөнүндө болуп аткандыктан бул өзү азыр мына кийинки кездерде абдан кубанарлык самалык болуп атат. Кийин бизди илгери коммунисттин тарбиясында, большевиктердин тарбиясында адам мурунураак, андан кийинкиде санжыра жөнүндө көп айттырбай, тарыхыбызды бурмалап, жашырып, башкача тарыхтагы айтып келген экен. Мисалы үчүн кыргыз элинин иштарлары жапайы элсиңер, караңгы деп, караңгысыңар, мындай андай деген сөздөр болуп, кыргыздын нукура байыркы өзүнүн тарыхын айттырбай келген экен. Анан азыр мына бизге билинип атат, жазылып атат, айтып атат, улуу муундарын айтып атат. Сиздерге окшогон радио, теле берүүлөрүн соц тармактардан көп кылып айтылып атат. Санжыра бул өзү кыргызды санжыра сактаган, санжыраны кыргыз сактап. Бул бекенден айтылбайт, өткөнүн билбеген келечекке жол таппайт деп. Мына биз азыр чындыгында эле бул жашыруун болбой калды. Бүтүн дүйнө жүзү билет канча президентибиз алмашып атат. Канча жолу революция жана инкылап деп атабыз. Канча жолу конституциябыз, баш мыйзамыбыз алмашып атат. Бирок жашоо деңгээлибиз бийик деңгээлге деле жеткен жок. Мурункудай эле өпчүп жашоо келип атат. Эмне себептен мындай болду? Себеби биз кыргыздын тарыхын, байыркы тарыхын унутта калтырыптырбыз. Ата тегибиз, ата бабабыз кантип жашап келген. Небир деген мыкты баатырларыбыз, небир деген мыкты хандарыбыз эл багып келген, элдин көйгөйүн ойлогон, элим аман болсо экен деп башын сайып келген ата бабаларыбыз жөнүндө таптакыр унутулуп, биздин азыркы мына 5-6 муун 100 жылга чукулдап калды, андан да ашып кеттиби, кемип калдыбы. Ушул убакта биздин тарыхыбыз көп айтылбай унутта калыптыр. Мына азыр бизде расмий тилде көп сүйлөгөндөр бар. Жашыруун эмес, мама папа болуп кеттик. Бу аксакал деле мени калп айттырбайт болуш керек. Зардалыгдагылар деле мама папа дейт болуш керек. Жок. жетелек деңиз. Жакшы экенсиздер. Мисалы үчүн таза бойдон Таластагы түпкүрдөгү айылдарда, Ат башынын түпкүрдөгү айылдарында мама папанын айырмасын жакшы билбегендер деле эмне үчүн мындай болуп кетти? Бул өзүнчө бир саясат болгон экен, чоң саясат. Элди жок кылыш үчүн тилди жок кылып, биринчи кезекте. Ошо тилди уnuткарып бизди. Албетте тил билиш керек. Маркс айткан экен, канча тил билсең, ошончо жолу адамсың деп. Тил билиш керек. Бул талаш жок. Англис тилин билиш керек, орус тилин билиш керек, башка тилди, француз, немис тилдерин билиш керек. Жаштарга үйрөтүш керек. Бирок эне тилибизди билмейинче, эне тилибиздин баркынына жетмейинче, ата тегибиз ким болгонун билмейинче, мына биздин кыргыз эле адамда бизден башка улуттар ата тегин 36 атасына чейин айта албайт. Бизде 36 балага чейин айтылат, 36 атага чейин айтылат. Айтылып келе атпайбы? Ата, чоң ата, баба, буба, кубарың, кунарың, жетең, жотоң деп тегиң деп кете берип отуруп 36га жетип атат. Эң түпкү атабыз маңыз ата деп айтылат деп. Албетте ортодо бир азыраак айырмачылыктар бар. Мисалы үчүн кубардан кийин кунарды айтылбай калат. Кунар деген бар, кубар деген бар. Баба, буба деген тек ошентип отуруп кете берет экен. Ошону илгери ата тегин сурап мамиле кылышкан. Эшиктен тааныбаган кишин тегин ким айланайын деп, аксакал киши болсо тегиңизди айтыңыз аксакал. Кайдан жол тартып келатасыз деп дароо эле билип алган. Дароо эле. Бул санжыранын керемети ушуда. Биздин мына ушул канча деген эл бар дүйнө жүзүндө. Мамлекети жок, туусу жок, ата мекени жок. Ошолорго караганда биздин мамлекетибиз да бар, туубуз да бар, ата мекенибиз бар. Ушулардын баардыгы бизге кыргыздын кереметинин артынан биз сакталып келатабыз. Кыргыздын мына ушул эле комузду айталычы. Ушул 3 кыл комузга окшогон дүйнөдө аспап жок. Беренелери жок. Беренелери жок. Мына бир эле Японияда гана бар экен. Япондор дагы бизге түбүндө кыргыздар менен байланыш бар деп айтылып жүрөт. Мына беренелери жок. Бир эле ушу комуз. Япондор болсо сөөк менен чертет экен. Комузга окшогон аспабын. Бул комуз 16 күнгө келет деп атабыз. Андан да көп күнгө буралат да. Демек бул 16 музыкалык аспапты алмаштырат. Боз үйүбүз кандай керемет, калпагыбыз кандай керемет. Сөзүбүз биздин боз үй өзү тегерек боз үйдүн ичине эмне гана баткан эмес. Оң жагы эпчи тарап
зайыптардын тарапы жоокерлердин ээр токуму башка найза дайыма найза турчу экен. Биздин жоокер элдигибизде ошо найзадан алар баягы капысынан жоо кууп келгенде найзасын ала чуркап. Өзү кече жакындан бери бир жакшы берүү болуп айтылып атат. Хан бийлигине нарк күчтүү деп. Наркка хан бийлик, хандагы башын ийчи экен. Мына айтылып жүрөт, Ормонхан атабыз боз үй өзүнүн өргөөсүнө кирейин деп аттан түшүп боз үйүнө кирейин десе, токтоп туруп калыптыр да киши. Анан хан токтоп тургандан кийин элдин баары токтоп туруп калды. Хан болсо хан ормон кирбей туруп алды. Эмне болуп кетти деп жанындагы вазирлер түшүнбөй ошентип атса, боз үйдөн келин чыгып, анан ханга жүгүнүп анан кетип калды. Себебин билип калган экен да, хан боз үйгө кирип баратканда жоолук илинип калган. Ошол жоолукту көргөндөн кийин үйдүн ичинде аял бар экен, келин бар экен деп хан кирбестен келин чыгып кеткенче күтүп турган. Нарктын күчтүүлүгү, хан бийлигине нарк күчтүү деп нема. Мына бизде азыр Асманбетов, Сүйүнбек Асманбеков деген мамлекеттик катчыбыз кандай керемет сөздөрдү айтып атат. Нарк жөнүндө, салт жөнүндө, санжыра жөнүндө. Мына азыр курултайыбыз болгон атат. Элдик курултай болот деп атат. Жакшы жашаган, ушулардын баары жакшы жашаган. Мына силерге окшогон теле берүүлөр, радиолор ушундай нерселерди алып чыгып, санжыра эмне экенин, тарых эмне экенин биздин кийинки муундарыбыз билип калыш керек. Абдан жакшы жашаган, абдан жакшы самал кылып атат. Багы биз айтпасак ким айтат? Биз го эми бир азыраак Союз убагында көрүп калдык. Союз убагында атеисттик, Кудай жок деген жашоодо жашап калдык. Көрсө мунун баардыгы саясат болгон экен. Атайын элди жок кылыш үчүн, жерди жок кылыш. Мына ушул эле тажик кошуналарыбыз эмне үчүн бизге жүткүнүп улам кол салып атат. Кыргыздын бир керемет жерлерин алып калсак экен деп. Бизде ата бабабыз да бекеринен айтпайт. Элдин башы болгончо суудун башы болду. Биз суудун башыбыз. Ошо суудун керемет жерлерибиз багы бир азыраак тамашага да чалдырып айтып жүрбөйбү? Кыргыздарга Кудай өзүнүн дачасын берип коюптур деп. Кандай керемет жерлерибиз бар. Тоолорубуз, сууларыбыз айтып отурса, эл башы болгон суу башы болот. Ооба, бир сааттык эмес, бир күндүк убакыт жетпейт. Кыргыздын кереметин санап бүтө албайсың. Ошондуктан бул мындай берүүлөрдү баймабай берип туруш керек. Баймабай окутуп туруш керек. Мына кече жакында Улукман деген жанагы Түгөлбай Казаков агабыз алып баруучу берүүдө айтып атат. Канткенде ушунун баардыгын элге жуктурабыз, канткенде мунун баардыгын өзүнчө иштеп чыгыш керек. Биринчиден мыйзам болуш керек, экинчиден окутуш керек. Мисалы үчүн азыр мен угуп калдым, жакында мыйзам киргизген атыптыр. Мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билмейинче өзүнүн кызматына жараша деңгээлге тил билбесе, кыргыз тилин билбесе, кызматка албайт. Кандай сонун керемет. Ошентип гана биз неме алабыз. Мисалы үчүн азыр ушу Бишкекте чыксак, англис тили курсу бар, орус тил курсу бар, немис тили курсу бар. Ушундайда жазылып турбайбы? Башка тилдердин баардыгы бар. Кыргыз тил курсу деген азыраак менин оюмча аз эле. Эмне үчүн биз демек муктаждык керек. Муктаждык керек, милдет керек болуш керек. Мен орус болсом, мен кызматка кире албайм. Мен жашай албайм. Кыргызстанда жашагым келсе, тил билишим керек. Балким казактар да, казак туугандар да бар. Мына казак туугандар. Казакча ырдап калышып атат башка улуттагылар. Шунун баардыгы эң сонун мына силердин саамалыңар Кудай буйруса бул башаты болуп атат. Буга чейин Союз жок болгондон бери 30 жыл болуп калды. 30 жылдын 5-10 жылдын арагындан эле башталды да. Ооба. Буга чейин андай болгон. Жакшы керемет. Буйруса дагы сөздү улайбыз. Мынакей абабыздын акебиздин жакшы керемет санжырасынан, тарыхынан уктук. Баке берем комуз салып азыр Жуматай эке дагы комузду айтып өттү. Буйруса келечекте сизге да алтын комуздар келсин деп тилек кылып берем. Жакшы бир чыгарма болсун. Келиңиздер, залкарлар даңкталмайын, жаштар вакталбайт деп атабыз. Аталарыбыздын кептерин угуп, айткандар акыл болсо бизде жаштардын уккан кулагы макул болуп, улуулардын ушун улап, Кудай кааласа тегибизди тарбиялап, нукуралуулукка, салттуу, нарктуу тарбиялоого биз да аракет кылабыз. Анан ошону менен катар эле залкарлардын кептеринен ырдап олтурайын,
Осмонкул деген ким эле, оодарылбас, чайпалбас, океан эле тим эле деп эл баа берген Осмонкул атабыз жөнүндө кыскача айтып кетейин. Бали. Осмонкул атабыз 30 жашка чыкканча ырдабаптыр. Ырдабаганын себеби чоң атасы Сүйүнбай уруулаш чоң атасы болуп, байманап болуш болуп, Осмонкулду ырдаба деп тыйч экен. Атынан айтпай ит кубар деп тергеп, "Ой, ит кубар токтот ырыңды. Биздин урудан Дуананын жоругун жолдогон өнөрпос чыкканын каалабайм" деп тыйып койчу экен. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде Айылга Аман деген дос балам чуркап келди дейт. "Эй, Осмонкул, биздин айылга Калык аксакал келиптир. 2 күндөн бери Бөкү аксакалдын үйүнө таң тамаша куруп атат" дейт. "Барып ырын укпайлыбы?" дегенден кийин жөнөдүк дейт. Баягы өзү жактырган акынды уккандан кийин. Барзак Бөкү аксакалдын ак өргөзүндө эл жык жыйма толгон дейт. Калык акын төрдө ырдап олтурган экен. "Келгел Осмонкул" деп тааныгандар бар, катары олтуруп калдым дейт. Анан Бөкү аксакал айтты дейт. "Эй, биздин ушундай Осмонкул деген балабыз бар аке. Сени күндө эле угуп мынакей балкып турабыз. Эми ушу балабыздын өнөрүн бир сынап бербейсиңби" деген экен. "Ырдасын айланайын, ырдасын" дегенде Осмонкул атабыз айтат, "Сүрдөнөм" дейт калыктан. Бир жагы төрдө Сүйүнбай чоң атам олтурган экен, андан коркуп турам дейт. Эмне дейр экен деп. Ошондо мындан ары ырдаса ырдасын, ырдай албаса ырын токтотсун дедиби. "Ырдай ит кубар. Жаш кезинде калыкты эле сендей болгондур" дейт Сүйүнбай. Анда ырдаса ырдайын деп мага көргөзгөн зорлук зомбулугунун баарын ошол жерде элдин көзүнчө төгүп минтип ырдап аткан дейт Осмонкул атабыздан. Айылга гана калык эңи келди деп Амандан уктум кабардың атайы чап мен келдим. Атактуу Калык аманбы, жакшыбы акем ардагым, жалпың элиң мал жаның. Жаркылдап эсен жүрөбү жактырып тандап алганың. Жүрөгүңө сен кырсыктан жаныңдай көргөн балдарың. Жайымдың айтып берейин жашырбай акем өзүңдөн. Тууганым менин Сүйүнбай карачың ажыратты сөзүмдөн. Акын болуп мен чыксам да алкынып бала кезимден. Жарыкка чыкпай жабыктым жаш кезимден сүздүрүп. Каке жакынымдан оңай быктым. Асылды тандап кийбедим, аргымак тандап минбедим. Аргымак оозун чойдуруп аралап топто жүрбөдүм. Катып койбой айтайын капталга камчы тийгенин. Калк чогулган жерлерге кес-кесте качып барамын. Комуз чертип ырырдап кумардан канып каламын. Кайгыда жүргөнүңдүн кабагыңга кем ачып кет. Күч көрсөткөн агамдын карын толук басып кет. Кадимкиндей жорголобай каке калкыма нускаңо чачып кет. Деп ырдаса мен ырдаганым калыкка жагып кал дейт. "Ой, Осмонкул, сенин кадам шилтешиң жакшы экен. Сенден буйрузак жакшы акын чыгат" деп мага баа берди дейт да. "Макул болсоң мен кыйбас досума күйөө жолдош болуп келдим эле. Ушул чүй боюна 2 ай бою ырдайм эл аралап. Ошондо макул болсоң мени менен чогуу жүр" деди дейт. Мен жокту айта алган жокмун деп 2 ай бою Калык акын менен жүрдүм дейт. Анан кетерде тууган уруктарым менен үйгө алып келип Калык акынды сыйладык дейт, козу союп. Жаш кезимде Митерей деген досум бар эле. "Ой, Осмонкул, сен эмне кыласың козу агып? Андан көрө коён баксаң бат эле көбөйүп кетет" деп 2 коён берген дейт. Анан баягы коёндор жыл өтпөй эле жер жайнаган коён болуп кеткен дейт. Какемди сыйлап атка мингизип атсак дейт, элдин көзүнчө тамашага салып менин коёндорум айтат дейт. "Эй, Осмонкул, 2 айдан бери деле сага комуз үйрөтпөдүмбү? Эрмек болсун балдарым, 2 коён бер ала кетейин жумгалга" деди дейт. "Макул" деп өзүм толугураак кишелем тердеп тепчип жүрүп 2 коён кармап берсем, элдин көзүнчө минтип ырдайт дейт тамашалап. "Осмонкул, сенин коёнуң бул асыл зот коёнго. Оозу башы тынбай кыбырайт мунун чөп койбой турган оёнго. Алып барып алып кабакка тойгуза албай тамакка качырып муну коёнго. Анан 2 коён качты деп элиме кантип жар салам. Осмонкул болчу деп жалпыга кантип айталам. Жана сен алып келе жатканда шоктугум мунун байкагам. Ачкараак неме көрүнөт буларың туш тарабын кайсаган. Бирок кадырлауроо кылган соң инимдин берген сый деп Осмонкул качырбай күн түнү кайтарам"
дегенде дейт жарымда турган Бүбүш келинчегимдин байкуштун чийпи чыгып кетти дейт. Осмонкул сен жинди болгонсуңбу? Калк сыйлаган калыкка Осмонкулдун берер эчтемеси жок. 2 коен бери узаттыр деп эртең элге шерменде болобуз. Ачка казакта мейли 2 бээнин бирин жетелете бер деп кал дейт. Ансе кыракыга кем аттын үстүнөн келинчегиме минтип жооп кылыптыр дейт. Бүбүш келин Тарымбай мен Осмонкул коям бергенге тамаша кылып ырдадым мындагы келген элдерге. Силердин даң оокатың өтпөй калбайбы? Мага бөө берсең ар бир келгенде деп бастырып кеткен дейт. Ошо аталарыбыздан калган кептер деп азыр да айта жүрөбүз. Бали, мына керемет кандай насаат, кандай тарых, кандай санжыра, Исак ата, эми сөз жанагы оттон баштасак, ошол Зардалыда, ошол эми негизги үйдүн ошогу да отто көп нерсе бар. Анан ошол жалпы эле сиздер турган жерде чоң уруулардан кайсыл уруулар бар? Bizde çoğun uğurlardan bizde teyitler var. Kangdılardan var. Şu Kangdı, Teyit, Noygut. 3 uruğu yaşayız o şekilde. Kıpçaklar var. Olur Karabağaylı'da. Karabağaylı'da Kıpçaklar var. Kıpçak doğanlar var. 4 şu hazır Betkende Karabağaylı'da Teyit, Noygut, Kangdı, Keldar. Şu 4 uruğu yaşayız o şekilde. Анан сиздин бир кайман атыңыздагы снайпер деп коюшат экен. Баягы аскерге баргандан баштап эле же андан кийин уландыбы? Анан сизден көп адамдар айыгып да турат экен. Бунун сыры эмнеде? Bunun sırrı men özü жалгыз bala bolgonmун. Atadan жалгыз bolgonmун. Anan эми biz tog taşta жүргөндөн эч качан эч нерседен тайманбаганбыз. Şu билбейт экенмин, мен эч качан артка кайткан жигит болгон эмесмин да. Тол келе алдыга мага şu Кудай рахмат кылсын şu Чубак атабыздын немесинен түшүп калганбы, биз Чубактын балдары болобуз. Кыз Сайкал Жаңыл Мурза деп биздин Нойгуттарда батырлар көп өткөн. Анан şu эч качан şu артка кайткан эмеспиз. Şu намус үчүн, эл үчүн да, мен өзүм үчүн эмес. Бирок şu кыргыздардын намусун коргоп, şu элим намусун коргоюн деген şu намус үчүн эч качан кайткан жигит эмес. Баркелде. Азыр ушул Зардалда эл көйүп атабы, же азайып атабы? Кандай? Өткөндө свет күйүп калды деп эмиш кеп кетти. Азыр бизге Фай деген бир немени бирөө апарып куруп берди. Мисалы о илгер чайпайың барып жүрсө, Wi-Fi барып деп калышты. Чайпай бар, Кудайга шүгүр. Эл эми şu жол эле түшсө, биздин Зардалыга ошо даңги деп коет. Ошо 1 километрге жакын зоо бар, ошону эле атса, калганын өзүбүз эптеп кетет идек, булдозер кылып. Эгерде şu Зардалы мен энди өткөндө да бир айтып өттүм, көп жерлерде айтам, дүйнөдө 3-чү орунда турат экен да байлык боюнча. Эмнелер бар? Бизде рубин бар, гахвар бар, сымап бар, алимент бар, темир бар, алтын бар, тантал бар, уран бар, суу бар. Эң биринчиси суудун башы. Бизге мисал биздин Кыргызстан билбеймин, мана чоңдор кандай болуп атат, ошол жака көңүл бурганда, мисал Зардалыга ошо Кара Билестен мисал Баткенин өзүдөн 140 километр же 138 километр мынандай гармошка жолда, грунтовой мындай таш, таманын тупракты көрбөйт да, ошондо бийил барсам бир аксакал айтат, ошо элгекке тупракты салыптыр дагы, элгеп чүйгө тупрагыны ташыны зардалыга кыргыткан экен дейт. Таманын тане бир ташты көрбөйт, тупракты көрбөйт. Эшектер эле чыдайт, Ат эшек жалаң зоолор да бизде учуп өлгөндөр да болот, ошол адамдар жылмышы эми абалы тоба кылдым го, ошо адамдар ошо даңгиден бири 3-4 кетти да, ошо жакын ортодо эле. Тайып кетет, таш уруп кетет, адамдар кыйын да. Ахматбек учкан жер бар. Эми абалы Кудайым сактайт го. Мана ушундай түп-түз эле зоо да
şu eşekler şonun tayıp gelöyle uçağını olup kalgan kelöyle şu yerden burulup ketetler de. Çöp yılmaz o da. Anan cayında şu bir 2 ay 3 ay ile maaşın katlaydı. Kışında jalan jö. Жөө жалаңдап. Misal bir Ошол чыныгы баатырлар ушулар сагат ошол жерде кыш чай дебей келип биздин мекенибиз, жерибиз, биздин тарых, Misal ата şu yerde çişlap geçsek Ordosu, oçoğu dep. svet bol bolsa, televizor bol bolsa, sotkan tartpasa. Misalda anan jaşo jalan echki mal menen bizde mындай жылкы кармап болбойт. Misal otto jeri жок. Bizde nары болгон. Эми акыр мына азыр мына тууганым айтып өттү го, bizde ата эне дебей, мама, папа, апа деп калганда, өзү эне тилибизди унутканбыз. Мен көп жерде айтам, bizde апа тил деген китеп жок. Апа деп өзбектер менен тажиктер айтат. Эне деп айтылат. Эне тили китебиз бар. Ата мекен жерибиз бар. Туура айтты. Көп мисал bizde калдык, лакай, коңгурат, сиган, күрт, мүрт канча елдерде мекени жок. Карма менен жүрөттөр. Биз Кудайга шүгүр, мекенибиз бар. Мекенибиз бар. Эми нем дейбиз? Ошо биздин Кыргызстанда ошо чоңдорубуз бир аракат кылып, ошо тоолорду иштетип, Актерек деген жерде 200 жыл иштетсе алимент бар экен да. 200 жылдык продукта бар экен Актеректе. Мисал, бери Делбакта болсо тантал бар экен. Ормузанда сымап бар, көмүр бар, Коyon сууда алтын бар. Канча тонна, 300 тонна, 400 тонна алтын бар. Сууду кести кур, Баткен обласы полнейшо суу менен Мамидин башы деп коет. О жерге апарып эле Алла Таала алып келген дагым тоодо, кыргыз, мына жерге эле агрегат эле кой, эки жагына цемент, эмке чат деп коет. Мана ишенсең, аттасаң, аттап өтүп кетесиң да. Жакшыраак спортсмен болсо. Чат, Кандай чатта 1,5 метрге секире албайбы? Алып келип эле кой, кайтып жозоду жоңгундан алып келип эле кой агрегаттарды. Жакшы. Шоның үчүн биздин аталар ошо жерлерде Аталарга рахмат. Бул жакта да ошо келип атат. Бали рахмат. Ошол чыныгы баатырлар, Баткендин баатырлары, зардалуу адамдарга ийгиликтерди каалайбыз. Элдик баатырлар ошолор сиздерге чоң рахмат. Анда Жуматайк уласак сөзүбүз дагы. Ошол токтогон жерден уласак, мынакей көп нерсени айтып өттүңүз. Эми 1 сааттык нерсе аз убакыт болуп калат. 3 салгарга. Сөз сизде. Албетте, жана мен айтып кетпедимби, чындыгында биздин тарыхыбыз мына кийинки кездерде абдан ыраазычылык билдирип, мен өзүм абдан кубанып атам. Жаштардан чыгып атат, аксакалдардан чыгып атат, орто жаштагы адамдар чыгып изилдеп атат. Биздин тарыхыбыз мына 1000 жылдык, 2000 жылдык эмес, 10.000 жылдык, бир нече миң жылдык, 20 жылдыктан 30-50 миң жылдык тарыхыбыз бар экени билинип атат. Мына биздин эл эмес, кыргыздар эмес, муну америкалык илимпоздор жазып чыгып, ушуну мисалы үчүн Шумер эли деген кайдан Шумер эл кимдер болгон Шумер, ошол Шумер элинин тилинде чопо жазууларда, чополордо жазуу калган экен. Ошол жерде 10 ары бир 10 ок бир арыга сатылат деп, алмашылат деп, муну кыргыз тилинде жазылып калган экен. 10 ары бир окко берилет деп. Муну көрдүңүзбү? Ушул Шумер эли дагы кыргыздын тилинде сүйлөгөн экен. Албетте Шумер элдеринин ичине көптөр кирет. Анан айта кете турган нерсе, мына бизди түрк тилдеги элдер деп дайыма биз түрктөргө бала катары жолу түрктү ата кылып алабыз да. Бул дагы жаңылыштык экен. Мына кечеден бери билинип атат, жакынкы күндөрдөн бери биз таамай билип, тарыхта билинип калыптыр. Түрк элдери айтат экен, биздин байыркы бабабыз кыргыздар деп. Түрктөр өздөрү айтат. Байыркы бабабыз кыргыздар деп. Айтат экен, кыргыз билек болсо, түрк элдери манжалары дейт экен. Кыргыз билек, түрк элдери манжалары деп. Биз болсо түрктөрдү ата деп жаңылыштык кылып келатыптырбыз да. Өзөгү bizde. Өзөгү bizde экен да. Мына орус илимпоздору жазып чыгыптыр. Бул бүгүн эмес, же кече, же 10 жыл мурун эмес. Будан канча 100 жыл мурун жазылган, канча 50 жыл мурун жазылган илимий
чыгармаларда илимий далилдер жазылып кетиптир. Түрк тилдери деп туура эмес, жаңылыштык менен айтылып келатат. Убагы келгенде кыргыз тили деп айтылыш керек. Кыргыз эли, мисалы үчүн түрк элдеринде биз түрк атабыз деп, чындыгында кыргыз эли деп, кыргыз. Биздин түбүбүз илгери байыркы жакка кетет экен. Биздин тилибиз дагы ошон. Азыр мына тарыхчыларыбыз эмнегедир биздин өзүбүздүн тарыхчыларыбыз бул жөнүндө көп айтпайт экен. Бул эмне үчүн көп айтпайт? Себеби Союздун убагында коммунисттик деңгээлде наам алган, илимпоз болгон. Ошолорду азыр болсо аларга каршы айтып калат экен да. Мисалы үчүн биздин 2000 жылдык тарыхыбыз бар. 2016-кылымдан эле бери биз эл болуп жаралган деп кыргыздарды түшүнтүп келсе, мына 16-кылымдан бери деп. Биздики түпкүрүнө 10 000 жыл, 20 000 жылга кетип атпайбызбы? Биздин азыр доктор деген илимпоздорубуз, мисалы үчүн КПССтин тарыхын жазып эле доктор болуп алган экен. Же болбосо СССРдин тарыхын жазып алып эле доктор болуп алган. Кыргыздын байыркы тарыхын мисалы үчүн билбегендер көп экен. Азыр мына чыгып атат, казып чыгып атат. Биздин илимпоздор жанагы илгерки Санжырабыз. Мына Санжыраны айтып атпайбызбы? Илгери Зар заман деген китеп Бакабут деген жазуу менен жазылып келди. Ушуну сактап калыш үчүн атка куржундарды жана биздин Зар заман деген Санжырабызды жүктөп, ушу таластан Кытайды көздөй качып баратканда коммунисттик кызыл аскерлер артынан кууп, бир коктун ичинен жетип калган экен. Эки киши экен, жанындагысына ок тийип набыт болот экен. Анан жанагы киши кызыл аскерлер келип кармап каларында куржундун оозун ача салып туруп анан золото деп туруп чачканда кызыл аскерлердин баары алтынга алаксып калганда тиги аттуу Кытайга ашып кеткен экен. Ошо киши Кытайга барып, уйгурлардын колуна барып, ошо Кытайдагы кыргыздарга барып, куржундагы Зар заман деген китепти, Бакабут деген жазуу менен жазылган Зар заман китебин таштап кеткен экен. Ошол кийин жана Төлөк Төрөкан деген аксакалыбыз кече жакын эле кайтыш болду. Келип биз да көрүп калдык а кишинен. Ошо кишини кийин Бакабут деген Зар заман китебин араб тилине которуп жазып. Убагында Зар заман Бакабутту окуй турган бир эле адам калган экен, Моңолбай деген. Качанкы бир заманда. Анан ошо киши жалгыз Моңолбай калып, калгандар Бакабутты окуй албай калганда араб тилине кумурска жазууга өткөрөбүз деп акча чыгарган экен. Ошондо 90 000 туяк коюн бар. Шуну толугу менен жумшагыла деген экен. 90 000. 90 000 туяк коюн. Андан тышкары 45 бай адамдар, кыргыздын 45 байы ар кимиси 1000 койдон берип. Ошондо 120 000, 130 000 койду сарпсап Бакабут деген жазуудан араб тилине, Кытай тилине өткөзүп жазган экен. Тарых үчүн, Тарых үчүн. Ошо Санжыра бизге жетип, ошо Санжыраны жана Төлөк Төрөкан аксакал жана аттуу куржундарын алып барган киши, Кытайга барып таштап кеткен киши. Ошол китептерди кайра жаздырып, мына азыр бизге кирилл тамгасы менен, кириллица менен өттү. Мен акыркыларынан алып калдым. Кыргыз Санжырасы деген. Сизде бар, Бар. Ошо китепти кайсы жерден тапса болот да бул китептерди? Бул китепти Кубанч Ороев деген бизде бир жаш жигит азыр илимпоз болуп ушу Санжыра жөнүндө, тарых жөнүндө көп нерсе алып атат. Ошодон алдым мен. Бирок ал жигиттин айтымында акыркы китеп деп айткан. Бирок ошону мына азыр кайра бастырса да болот. Ошо Төлөк Төрөкандын жазганы Зар заман деген биздин Санжырабыздан Бакабуттан жазылган, кийин арабка которулуп, арабтан анан кириллицага которулуп, мына биздин тилде, кыргыз тилинде жазылып чыкты. Ошол жерде эми биздин түпкү Санжырабыз экен да. Түпкү Санжырабыз. Манас атаны, Жакып атадан, андан наркыларынан башталып, түпкүрүнө жаңы адамзаты айбандан адамга жаралып атканда кандай болгон? Андан бери кийин кандай болгон? Түрктөр кимдер болгон? Кенен жазылган, бүт бардыгы жазылган. Жакшы. Баки анда мынакей убактыбыз карып баратат, бир чыгарма болсун сизден керемет. Анан буюрса аксакалдарыбыз жыйынтыктап беришет, Кудай буйрса. Бүгүнкү эфир жагып атабы Баки сизге? Эфир жагып атабы? Жагып атат. Аталарыбыздын сөзүнөн муyu элестетип атам. Ооба. Кытайга барып келдик, Кашкарга барып келдик, Зардалыга барып атабыз, келип атабыз.
Келиңиздер Ашыралы Айталиев атабыздын Мен жылкычы сен чабан аттуу чыгармасын ырдап берейин. Кабыл алып отуруңуздар. Asıl bir tokum mingenim, salkım tör jaylo жүргөнүм, эриктим жылкы четинден ай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эриктим жылкы четинден ай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санамдан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Санамдан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Кубанам жылкы бакканга, кыялым учуп асманга, жаныма келсең агай деп сен, жылкылар жушап жатканда. Мен жылкычы сен чабан, кыйкырап тодон үн салам, өлү көбүз үчүн иштейли даң, өркүндө өссүн гүл заман. Өлү көбүз үчүн иштейли да, өркүндө өссүн Кыргызстан. Өркүндө өссүн Кыргызстан. Эббали, керемет чыгарма болду. Сага эми мынакей эфирибизди жаңы эле баштадык эле, соңуна келип баратат. Бир оюңузду жыйынтыктап, жалпы элиңизге, журтуңузга каалоо тилегиңиз сөз сизден да. Биринчиден силерге ыраазычылыкты билдирем. Ушундай силер уюшуп, мана бул туугандар менен, инимде, майкемде ушундайган передачалар көп болсо, эмне мен ушу элиме эң биринчиден тынчылык, аман эсен, чын ден соолук каалайм да. Элибиз аман болсун, элибизде тынчылык болсун, токчулук болсун, эч качан мындай мына кечеге окшогон уруштар болбосун. Эми элибиз аман болсун дейм да. Жакшы, рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келдиңиз. Чоң рахмат. Жуматай аке, мынакей анча-мынча элден кеп уктук. Ушул багыш эли боюнча материалдар, китептер жазылат жакында. Анан ушул эмнелерди элден күтөсүздөр, сунуш пикирлерди сиздер менен кантип байланышат? Анда ушул оюңузду жыйынтыктап, эмнелер айтылды, эмнелер айтылбай калды? Сөз сизде. Эми албетте айта турган ойлор өтө эле көп. Өзүң айткандай убакыт ченемдүү болгондуктан балким бир топ нерселер айтылбай калат чыгар. Бирок азыр эмне дейбиз, ушул эфирден пайдаланып, мен ушу бизди карап турган, көрүп турган, угуп турган жалпы кыргыз элине бакубатчылыкты каалайм. Ошол элдин жакасы аман болсун. Анан ал элдин ичинде биздин багыш уруубуз аман болсун. Багыштын балдары, багыштын кыздары угуп көрүп атса, мына Темирланда байланыш телефондор бар. Эгерде бизде байланыш телефондор бар, каалап биз менен байланышабыз десеңиз, берип коюңуз. 0550 07 47 47. Менин WhatsApp'ымда ушул, телефонумда бар. 0550 07 47 47. 24 саат байланыш болот сиз менен. Болот, телефонум өчпөйт, качанда болсо байланышсаңар болот. Мына азыр Темирлан айтып кеткендей, багыш уруусу жөнүндө санжыра китебин аракет кылып атабыз. Жалпы багыштардын санжырасын жазылат буйруса, Кудай кааласа. Ага чейин таластык багыштар, таласта канча эл бар, канча багыш эли бар, канча айылда бар дегендей, канча ата жашайт дегендей, ушундай бир саамалык болуп атат. Мындан тышкары, Кудай буйруса, мен Темирлан каалар элем, мен ушу
эфирден пайдаланып силерге тилек кылып айтам. Мисалы үчүн силер санжыраны иликтеп, санжыранын ичинен ата салты жөнүндө, үрп адат жөнүндө, деги эле биздин комузубуз жөнүндө өзүнчө, боз үйүбүз жөнүндө өзүнчө, толгон токой суубуз жөнүндө, тообуз жөнүндө керемет кыргыздын бүт баардыгын четинен алып чыгып биздин жаштарга, биздин муундарга, кийинкилерибизге ошону билип калган аксакалдарды чакырып эфирге тартып, байланышка тартып, анан албетте могу силердин кылып аткан саамалыңар бул ат көтөргүч жүк. Мындай нерсени Кудай буйруса жалпы кыргыз эли колдойт болуш керек. Жалпы ушу кыргыз элинин ичинде жанагынтип эне тилин унутуп бараткан жаштарыбызга үлгү болуп дегендей. Анан Кудай буйруса биздин муундарыбыз, бизден кийинки муундарыбыз бизден мурункуларды, биздин жолубузду жолдоп ата тегибизди, санжырабызды алып кетет деп кыргыз эли үчүн өзүнүн колунан келишинче кызмат кылат деп чоң үмүттөбүз. Силерге чоң рахмат. Мындай берүүлөрүңөр көп болсун. Эгерде чакырып кызматташабыз деп билгениңерди айтып кеткиле деп чакырсаңар, биз дайым даярбыз. Качанда болсо колдон келген жардамыбызды аянбайбыз. Рахмат. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, Жуматай эке, Сагыба, Бакыт мырза, сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буйруса, мен ойлойм ушул эл үчүн, кыргыз үчүн, журт үчүн ушул тарыхты буйруса жазып, буюрса ат көтөргүс, нар көтөргүс иш жасап атасыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Азыр убакыт деген табылбайт. Ушундай болсо дагы ошол келип элибизге жаштарга өзгөчө ушул талим тарбия болсун деп, насаат тарых болсун деп мынакей биздин ушул конокторубуз жакшы омоктуу ойлорун ортого таштады. Ушул жагын сиңирип туралы, Кудай буйруса кийинки оболорго чейин элибизде амандык болсун, тынчтык болсун, ынтымак болсун, эң нескиси Кыргызстаныбыз бүтүн болсун. Кыргыз элибиз эч убакта башын жерге салбаган, башка элге колун сунган келечекте 5-10 жылда Кудай буйруса Кыргызстан эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулат. Андыктан мен неге таяндым анткени тарыхты билген, санжыраны билген, ушул ырды сүйгөн, биздин ыр менен жашаган, ыр менен чоңойгон, ыр менен көмгөн биздин мынакей азаматтарыбыз келип сиздерге тарыхты айтып берди. Кыргызстаныбыз чыр менен эмес, Кудай буйруса ыр менен, тарых менен таанылсын деген максатта кийинки обого чейин. Ассаламу алейкум. Саламатталыңыздар.